14-bölüm. Шабулдун уулу Jonatan bir günü kural götürgөн жигитине "Жүр, аркы беттеги периштиликтердин тобуна өтүп баралы" деди. Бирок атасына бул жөнүндө айткан жок. Шабул Гибанын чет жагында, Мигрондогу анар жыгачынын түбүндө эле. Анын жанында 600дөй адам. Ошондой эле Ихаботтун бир тууганы Акитуптун уулу, Теңирдин Шилодогу ыйык кызмат кылуучусу эфод кийген Акия да бар эле. Ихабот Пинехастын уулу, Пинехас Элинин уулу. Jonatandын кеткенин эл билген жок. Pelişliklerin тобуна жетиш үчүн Jonatan өтө турган өткөлдүн эки жагында тең аска бар эле. Бирөөнүн аты Ботсес, экинчисиники Сене. Бир аска түндүктөгү Мукмасты, экинчиси түштүктөгү Гибаны карап турчу. Jonatan курал көтөргөн жигитине "Жүр, бул сүнөткө отургузулбагандардын тобуна өтөлү. Балким Теңир бизге жардам берер. Анткени көп киши аркылуу болобу, аз киши аркылуу болобу, Теңир үчүн куткаруу кыйын эмес" деди. Ошондо ага курал көтөргөн жигити мындай деп жооп берди: "Жүрөгүңдө эмне болсо, ошонун бардыгын кыл. Каалаган жагыңа бара бер. Мен сени менен барам." Jonatan ага мындай деди: "Биз тиги кишилерге өтөбүз да, аларга көрүнө турабыз. Эгерде алар бизге "Биз силерге баргыча токтоп тургула" десе, анда ордубузда туруп турабыз, жогору чыкпайбыз. Эгерде алар жогору чыгып бизге келгиле десе, анда жогору чыгабыз. Анткени Теңир аларды биздин колубузга салып берди. Бул биз үчүн белги болот." Алар Pelişlikтердин тобуна көрүнө чыгышканда, Pelişlikтер еврейлер жашынган үңкүрлөрүнөн чыгып жатышат дешти. Анан Jonatanга жана анын курал көтөргөн жигитине топтогу кишилер мындай деп кыйкырышты: "Жогору чыгып бизге келгиле, биз силерге бирдем айтабыз." Ошондо Jonatan курал көтөргөн жигитине "Артымдан эрчи, анткени Теңир аларды Исраилдин колуна салып берди" деди. Jonatan тырмышып жогору чыга баштады. Артында анын курал көтөргөн жигити келе жатты. Pelişlikter Jonatandын алдында кулап жатты. Курал көтөргөн жигит болсо анын артынан аларды өлтүрүп бара жатты. Jonatan менен анын курал көтөргөн жигитинин ушул биринчи соккусунан кош өгүз менен бир күндө иштеткен талаанын жарымына 20га жакын киши сулап калды. Ошондо талаадагы кошуунда жана бүткүл элде коркунуч туулду. Алдыңкы катардагы топторду жана жерди кыйратуучуларды калтырак басты. Бүт жер солкулдады, Теңирдин улуу коркунучу басты. Бенжаминдин гибасындагы Шабулдун сакчылары элдин чачырап, туш-тушка качканын көрүштү. Ошондо Шабул жанындагы элге мындай деп кайрылды: "Карап чыгып, биздин арабыздан ким чыгып кеткенин билгиле." Карап чыгышканда Jonatan менен анын курал көтөргөн жигити жок болуп чыкты. Ошондо Шабул Акияга "Кудайдын келишим сандыгын алып кел" деди. Анткени Кудайдын келишим сандыгы ал убакта Исраил уулдарынын жанында эле. Шабул ыйык кызмат кылуучу менен сүйлөшүп турганда, Pelişlikтердин кошуунда дүрбөлөң улам күчөп бара жаткан. Ошондо Шабул ыйык кызмат кылуучуга "Колуңду түшүр" деди. Шабул жана анын жанындагы эл кыйкырып согуш майданына келди. Ошол жерде ар бир адамдын кылычы өз жакынына каршы шилтенип, аябай чоң дүрбөлөң болуп жатыптыр. Ошондо буга чейин эле Pelişlikтердин жанында, алар менен кошуунда чогуу жүргөн еврейлер да Шабул менен Jonatandын жанындагы ысрайылдыктарга кошулушту. Эпрайым тоосунда жашынган бардык ысрайылдыктар Pelişlikтердин качканын угуп, салгылашып жаткан өз кишилерине кошулушту. Ошол күнү Теңир Исраилди куткарды. Кыргын Бейт Абенге чейин болду. Ошол күнү Исраилдин кишилери чарчашты. Шабул болсо элге мындай каргыш айтты: "Душмандарымдан өчүмдү алгыча, кечке чейин наар алган кишиге каргыш дейсин." Ошондо элден эч ким тамак жеген жок. Бүткүл эл токойго кетти. Токойдун ичиндеги ачык жерде бал бар эле. Эл токойго кирип, "Мына бал агып жатат" деди. Бирок эч ким колун сунуп оозуна алган жок. Анткени эл каргыштан коркту. Атасынын элге каргыш айтканын Jonatan уккан эмес. Андыктан колундагы таягынын учун балгам алып, оозуна тийгизгенде жандана түштү. Элдин арасынан бир киши ага мындай деп айтты: "Сенин атаң бүгүн наар алганга каргыш тийсин" деген. Эл ошондон алсырап турат. Jonatan мындай деди: "Менин атам элди азапка салды. Карагылач, мынабу балдан бир аз ооз тийгенде жандана түштүм. Эл бүгүн душмандан тартып алган олжодон азыктанып алганда, Pelişlikтердин кыйроосу мындан да зор болбойт беле?" Алар ошол күнү Pelişlikтерди Мукмастан Аялонго чейин талкалашты. Эл абдан алсырады. Анан эл олжоого жабылып, койлорду, өгүздөрдү, музоолорду алып, ошол жерде союп, каны менен жеди. Ошондо Шабулга эл этти каны менен жеп, Теңирдин алдында күнөө кылып жатат деп кабарлашты. Шабул: "Силер күнөө кылдыңар. Эми мага бир чоң ташты тоглотуп келгиле" деди. Шабул дагы мындай деди: "Элди аралап айткыла. Ар бири өз өгүзүн, өз коюн мага алып келип, бул жерге союп жесин. Бирок Теңирдин алдында күнөө кылбагыла, каны менен жебегиле." Ошондо бүт эл ар бири өз өгүзүн түнү менен алып келип, ошол жерге сойду.
Шабул теңирге арнап курмандык чалынуучу жай курду. Бул анын теңирге арнап курган биринчи курмандык чалынуучу жай эле. Анан Шабул мындай деди: "Түн ичинде пелиштиктерди артынан кууп, таң атканга чейин талаптонойбуз. Бир да кишисин калтырбайбыз. Алар сага эмне жакса ошону кыл дешти. Ыйык кызмат кылуучу болсо, ушул жерден Кудайга кайрылалы" деди. Ошондо Шабул Кудайдан: "Пелиштиктердин артынан кууп барайынбы? Аларды Исраилдин колуна салып бересиңби?" деп сурады. Бирок Кудай ошол күнү ага жооп берген жок. Ошондо Шабул мындай деди: "Бардык эл башчылар бул жерге келсин. Бүгүн күнөө кимде экенин иликтеп билишсин. Анткени Исраилди куткарган теңир тирүү. Эгер уулум Жонатан күнөөлүү болуп чыкса, ал да өлөт." Бирок бүт элдин ичинен ага эч ким жооп берген жок. Анан Шабул бардык исраилдиктарга мындай деди: "Силер бир тарапка тургула. Мен жана уулум Жонатан бир тарапка турабыз." Эл Шабулга: "Сага эмне жакса ошону кыл" деди. Шабул теңирге: "Исраилдин Кудай теңири, жышаан бер" деди. Жонатан менен Шабулдун айыбы ачылып, эл ак болуп чыкты. Ошондо Шабул: "Уулум Жонатан экөөбүздүн ортобузга өкчөмө таш ыргыткыла" деди. Өкчөмө таш Жонатанга түштү. Шабул Жонатанга мындай деди: "Эмне кылдың эле? Мага айтып бер." Жонатан ага мындай деп жооп берди: "Колумдагы таяктын учу менен бир аз бал таттым эле. Эми мен өлүшүм керек." Шабул ага: "Теңир мени жазаласын, катуу жазаласын. Жонатан, бүгүн сен өлүшүң керек" деди. Бирок эл Шабулга мындай деди: "Исраилга ушунчалык улуу куткарууну алып келген Жонатан өлүшү керекпи? Мындай болбосун, теңир түрүү, анын башынан бир датал чачы жерге түшпөйт. Анткени бүгүнкү ишти ал Кудай менен кылды." Эл Жонатанды бошотту, ал өлбөй калды. Шабул пелиштиктерди кууганын токтотуп, кайтып келди. Пелиштиктер болсо өз жерине кетишти. Шабул өзүнүн Исраилдин үстүнөн болгон падышачылыгын бекемдеди. Ал бардык тараптагы душмандары менен Мааптыктар, Амондуктар, Эдомдуктар, Шобаптыктар жана пелиштиктер менен согушуп, кимге каршы чыкпасын, бардык жерде жеңишке жетип турду. Аскерлерин чогултуп, Амалыктыктарды да талкалады. Ошентип Исраилди талоончуларынын колунан куткарды. Шабулдун уулдары Жонатан, Ишпи жана Малкишуа. Ал эми эки кызынын аты улуусунуку Мейрап, кичүүсүнүкү Михал эле. Шабулдун аялынын аты Акина, ал Акимаастын кызы. Анын аскер башчысынын аты Абенер, ал Шабулдун агасы Нейирдин уулу болгон. Шабулдун атасы Киш менен Абенердин атасы Нейир Абиелдин уулдары болушкан. Шабулдун өмүрү өткөнчө пелиштиктерге каршы айыгышкан согуштар болуп турду. Шабул күчтүү, эр жүрөк адамды көргөндө аны жанына алчу. 12 бөлүм. Ошондуктан бир туугандарым, Кудайдын боорукердиги менен силерден өтүнөрүм, Кудайга өзүңөрдүн денеңерди тирүү, ыйык жана ага жага турган курмандык катары бергиле. Бул силердин рухий кызматыңар болот. Бул дүйнөгө ылайыкташпагыла. Тескерисинче Кудайдын жакшы, өзүнө жаккан жана жеткилең эрки эмне экендигин таанып билүү үчүн акыл оюңарды жаңылантып туруу аркылуу толугу менен өзгөрүлгүлө. Мага көрсөтүлгөн ырайымдын негизинде ар бириңерге айтамын: өзүңөр жөнүндө керектүүдөн артык ойлобогула. Тескерисинче Кудай ар бириңерге бөлүп берген ишенимиңерге жараша туура ой жүгүрткүлө. Анткени денебиздин мүчөлөрү көп болгону менен бардык мүчөлөрдүн кызматы бирдей болбогон сыяктуу эле. Биз да көп болгонубузга карабастан машаяктын ичинде бир денени түзөбүз. Ал эми өз-өзүнчө алганда бири-бирибизге мүчөбүз. Кудайдын бизге көрсөткөн ырайымынын негизинде ар кандай рухий жөндөмдүүлүктөргө ээбиз. Кимде пайгамбарчылык кылуу жөндөмдүүлүгү бар болсо, анда ал ишенимге ылайык пайгамбарчылык кылсын. Кимде кызмат кылуу жөндөмдүүлүгү бар болсо, ал кызмат кылсын. Кимде окутуу жөндөмдүүлүгү бар болсо, ал окутсун. Кимде насаат айтуу жөндөмдүүлүгү бар болсо, ал насаат айтсын. Кимде таратуу жөндөмдүүлүгү бар болсо, ал бирешендик менен таратсын. Кимде башкаруу жөндөмдүүлүгү бар болсо, ал бүт аракети менен башкарсын. Кимде кайрымдуулук кылуу жөндөмдүүлүгү бар болсо, ал кубаныч менен кайрымдуулук кылсын. Сүйүүңөр жалган болбосун. Жамандыктан баш тартып, жакшылык кылууга умтулгула. Бири-бириңерди бир туугандык сүйүү менен чын жүрөктөн сүйгүлө. Бири-бириңерди оозуну урматтагыла. Аракетиңерден жазбагыла. Рухуңарды жалындаткыла. Теңирге кызмат кылгыла. Үмүт менен кубангыла. Кыйынчылыкка туруштук бергиле. Туруктуулук менен сыйынгыла. Муктаждыгы бар ыйыктарга жардам бергиле. Меймандос болууга аракеттенгиле. Силерди куугунтуктагандарга бата бергиле. Бата бергиле. Каргабагыла. Кубангандар менен кубангыла, ыйлагандар менен ыйлагыла. Өзара бир ойдо болгула. Өзүңөр жөнүндө жогору ойлобогула. Тескерисинче момундардын жолун жолдогула.
өзүңөрдү акылдуу эсептебегиле. Жамандыкка жамандык менен жооп бербегиле. Тескерисинче бардык адамдардын алдында жакшылык кылууга аракеттенгиле. Мүмкүн болушунча бардык адамдар менен тынчтыкта болгула. Сүйүктүүлөр, өзүңөр үчүн өч албагыла. Тескерисинче Кудайдын каарына орун бергиле. Анткени ыйык жазууда Теңир мындай дейт: "Өч меники, мен тиешесин берем" деп жазылган. Душманың ачка болсо аны тойгуз, суусап турса суусунун кандыр. Анткени ушундай кылуу менен сен анын башына чок уйосуң. Жамандыкка жеңилбе, тескерисинче жамандыкты жакшылык менен жең. 51 бөлүм. Теңир мындай дейт: "Мына мен Бабылга жана анын арасында жашагандарга каршы өзүмдүн душмандарымды көтөрөм. Бабылга сапыруучуларды жиберем, алар аны учуруп жиберишет. Анын жерин кыйратышат, анткени аламат күнү ага бардык тараптан кол салышат. Аткыч жаа тартканга жана өзүнүн калканы менен мактанганга каршы жаа тартсын. Анын уландарын аябагыла, анын бүт аскерин жок кылгыла. Өлтүрүлгөндөр Каздим жеринде кулашсын, сайылгандар анын жолдорунда кулашсын. Исраилдин ыйыгынын алдында жери күнөөгө толсо да, Исраил менен Жүйүт өздөрүнүн Себайот Кудай Теңиринен ажырап жесир калган эмес. Бабыл чөйрөсүнөн качкыла жана анын мыйзамсыздыгынан өлүп калбаш үчүн ар бириңер өз жаныңарды сактагыла. Анткени бул Теңирдин өч ала турган мезгили. Ал анын ишине жараша жазасын берип жатат." Бабыл Теңирдин колундагы бүт жерди мас кылган алтын чөйчөк болгон. Элдер андан шарап ичип акылсыздык кылышкан. Бабыл капыстан кулап талкаланды. Ал үчүн боздоп ыйлагыла, анын жарааты үчүн бальзам алгыла. Балким ал айыгып кетер. Бабылды биз дарыладык, бирок ал айткан жок. Аны таштагыла, ар кимибиз өз жерибизге кетели, анткени ага чыгарылган өкүм асманга жетти. Булутка чейин көтөрүлдү. Теңир биздин акыйкаттыгыбызды жарыкка чыгарды. Жүргүлө, Сиондо Кудай Теңирибиздин ишин жар салалы. Жебелерди уштагыла, саадактарды жебеге толтургула. Теңир Мадай падышаларынын рухун козгоду, анткени анын Бабылды жок кылам деген ою бар. Анткени бул Теңирдин өчү. Теңирдин ибадатканасы үчүн өч алуу. Бабыл дубалдарына каршы туу көтөргүлө, күзөтүүнү күчөткүлө, күзөтчүлөрдү ордуна койгула, буктурмаларды даярдагыла. Анткени Теңир Бабылдын тургундары жөнүндө эмнени ойлосо, эмнени айтса, ошону аткарат. О, сен улуу дарыялардын жээгинде жашаган, көп байлыктардын ээси, сенин күнүң бүттү, сараңдыгың чегине жетти. Себайот Теңир өзү менен ант берди: "Чынында эле мен сени чеңирткедей сансыз элге толтурам. Алар сага каршы согуш ураанын көтөрүшөт. Ал жерди өзүнүн кудурети менен эле жараткан, ааламды өзүнүн даанышмандыгы менен орноткон, асманды өзүнүн акылы менен жайган. Анын үнүнөн асмандагы суулар гүрүлдөйт. Ал жер кыйрынан булуттарды чыгарат. Жамгыр жаап атканда чагылган жаратат. Өзүнүн сактагычтарынан шамал чыгарат. Ар бир адам өзүнүн билими менен акылсыздык кылып жатат. Ар бир эритүүчү өзү жасаган бурканы менен өзүн маскара кылып жатат. Анткени анын бурканы жалган, анын ичинде рух жок. Ал эч нерсеге арзыбаган нерсе, адашкандын иши. Алар өздөрүнүн жазалана турган мезгили келгенде жок болушат. Жакыптын үлүшү алардыкындай эмес. Анткени анын Кудайы баарын жараткан Кудай, Исраил болсо анын мурасынын таягы. Анын ысымы Себайот Теңир. Сен менин балкамсың, согуштук куралымсың. Мен сени менен элдерди кыйраткам, сени менен падышачылыктарды жок кылгам. Мен сени менен анын аттарын жана атчан аскерлерин кыйраткам. Сени менен анын майдан арабаларын жана араба айдоочуларын кыйраткам. Сени менен эркегин да, аялын да өлтүргөм. Сени менен карысын да, жашын да өлтүргөм. Сени менен уланын да, кызын да өлтүргөм. Сени менен койчуну да, анын койлорун да кыйраткам. Сени менен дыйканды да, анын жумушчу малын да кыйраткам. Сени менен дубан башчыларын да, шаар башчыларын да өлтүргөм. Мен силердин көз алдыңарда Бабылды жана бүт Каздим тургундарын, алардын Сиондо кылган бардык кыянат иштери үчүн жазалайм дейт Теңир. Мен сага каршымын, бүт жерди ойрон кылуучу тоо дейт Теңир. Ойрон кылуучу, мен сага каршы колумду сынам. Сени аскадан кулатам, сени өрттөлгөн тоого айлантам. Ошондо сенден бурч үчүн да таш алышпайт, пайдыбал үчүн да таш алышпайт, түбөлүккө ээн каласың дейт Теңир. Жерде туу көтөргүлө, элдер арасында сурнай тарткыла, элдерди ага каршы куралдандыргыла. Арарат падышачылыгын, Мини падышачылыгын, Ашкынас падышачылыгын ага каршы чакыргыла. Ага каршы аскер башчы койгула, аттарды кылдуу чегирткедей каптаткыла.
элдерди, мадай падышаларын, анын дубан башчыларын, анын бүт шаар башчыларын, ага караштуу баардык жерди ага каршы куралдандыргыла. Жер солкулдап титиреп жатат, анткени Теңирдин Бабыл жерин эл жашабаган чөлгө айландырам деген ниети орундалып жатат. Бабылдын күчтүү жоокерлери согушканын токтотушту. Өз чептеринде отурушат, алардын күчү кетти, аялдардай болуп калышты. Алардын үйлөрү өрттөлүп, кулплары талкаланды. Бабыл падышасына анын шаары бардык тарабынан алынганын кабарлаш үчүн чабармандын артынан чабарман, кабарчынын артынан кабарчы чуркап бара жатат. Кечүүлөр басылып алынды, тосмолор өрттөлдү, жоокерлер коркунуч менен жеңилишти. Анткени Исраилдин кудайы Себайот Теңир мындай дейт: Бабыл кызы дам бастырылып жаткан кырманга окшош. Бир аз убакыттан кийин анын оруу жыюу мезгили келет. Мени Бабыл падышасы Небухаднецар жеди, мүлжүдү, бош иришке айлантты. Мени ажыдаардай жутту, өзүнүн курсагын менин эң жакшы нерселериме толтурду. Мени бүркүп ыргытты. Менин таарнычым да, менин денем да Бабылдын мойнунда, дейт Сиондун тургуну. Менин каным Каздим тургундарынын мойнунда, дейт Иерусалим. Ошондуктан Теңир мындай дейт: мына мен сенин ишиң үчүн болушам, сен үчүн өч алам, анын деңизин какшытам, анын булактарын соолутам. Ошондо Бабыл үйүлгөн урандыга, чөөлөрдүн түнөгүнө айланат, үрөй учурган, шылдыңга калган жана эл жашабаган жер болот. Алардын бардыгы арстандай айкырышат, арстандын күчүктөрүндөй ырылдашат. Алар кызыган кезде мен аларга той өткөрүп, мас болгуча ичирем. Алар көңүл ачып, түбөлүк уйку менен уктап, ойгонбош үчүн ушундай кылам, дейт Теңир. Аларды сойлуучу козулардай, кочкор менен текелердей айдап түшүрөм. Шейшак кандай алынды, жер жүзүнүн сыймыгы кандай жеңилди, элдер арасында Бабыл кандай үрөй учураарлык болду. Бабылга каршы деңиз көтөрүлдү. Ал анын сансыз толкундарынын астында калды. Анын шаарлары чөлгө, какшыган жерге, ээн талага, эч ким жашабаган жерге, адам баласы өтпөгөн жерге айланды. Бабылдагы белди жазалайм. Анын жутканын оозунан чыгартам, ошондон кийин ага элдер агылып келбей калат, атүгүл Бабылдын дубалдары да кулайт. Менин элим анын чөйрөсүнөн чык. Ар бириңер өз жаныңарды Теңирдин жалындаган каарынан сактагыла. Жүрөгүңөр алсырабасын, жер үстүндө угула турган кабардан коркпогула. Кабар бир жылы келет, кийинки жылы дагы бир кабар келет. Жер үстүндө зордук, зомбулук болот. Өкүмдар өкүмдарга каршы көтөрүлөт. Мына күндөр келе жатат, дейт Теңир. Ошол күндөрү мен Бабылдын буркандарын жазалайм. Анын бүткүл жери маскара болот. Ал жерге анын өлтүрүлгөндөрүнүн баары кулайт. Ошондо Бабылдын кулаганына асман менен жер жана аларда болгондун бардыгы сүйүнөт. Анткени ага түндүк тараптан кыйратуучулар келет, дейт Теңир. Бабыл жеңилген ысрайылдыктарды кандай кулатса, бүт өлкөдөгү жеңилгендер да Бабылда ошондой кулайт. Кылычтан аман калгандар кеткиле, токтобогула. Теңир жөнүндө алыстан эстегиле. Иерусалим силердин жүрөгүңөргө кирсин. Жаман сөздөрдү укканда биз уят болгонбуз. Бөтөн жерликтер Теңир үйүнүн ыйык жайына киришкенде бетибизге маскаралык жабылган. Мына күндөр келе жатат, дейт Теңир. Ошол күндөрү мен анын буркандарын жазалайм. Анын бүт жеринде жарадар болгон адамдар онтошот. Бабыл асманга чейин көтөрүлсө да, өз сепилин бийиктикке орнотсо да, менден ага каршы кыйратуучулар келет, дейт Теңир. Бабылдан өкүрүк угулуп жатат. Каздим жеринен чоң бүлгүн чапкын угулуп жатат. Анткени Теңир Бабылды ээн калтырып, анын ичиндеги текебер үндү токтотот. Алардын толкундары чоң суулардай күрпүлдөйт. Алардын шуулдаган үнү жаңырат. Анткени ага Бабылга каршы кыйратуучу келет. Анын каарман жоокерлери колго түшөт. Алардын жаалары кыйрайт. Анткени Кудай тиешесин берүүчү Теңир, ал сөзсүз тиешесин берет. Анын төрөлөрүн, анын даанышмандарын, анын дубан башчыларын, анын шаар башчыларын, анын жоокерлерин мас болгончо ичирем. Ошондо алар түбөлүккө уктап калышат. Ойгонушпайт, дейт ысымы Себайот Теңир болгон падыша. Себайот Теңир мындай дейт: Бабылдын калың дубалдары пай дубалдарына чейин урайт. Анын бийик дарбазалары өрттөлөт. Элдер бекер эмгектеништи. Уруулар өздөрүн от үчүн кыйнашты. Жүйүт падышасы Ситкиянын падышачылыгынын 4-жылында Махсея уулу, Нейрия уулу Серая Ситкия менен Бабылга жөнөп бара жатканда, ага Жеремия пайгамбар тапшырган сөз. Серая падышанын башкы орун даярдоочусу болгон. Бабыл жөнүндө, аны кандай аламат каптары жөнүндө жазылган бул сөздөрдүн баардыгын Жеремия бир китепке жазып койду.
Ошондо Жеремия Сераяга мындай деди: "Сен Бабылга барганда бул сөздөрдүн баарын сөзсүз окуп бер. Анан мындай де: Теңир, сен бул жерди толугу менен кыйратаарыңды, ал жерде адам да мал да калтырбай, аны түбөлүк чөлгө айлантаарыңды айткансың." Анан бул китепти окуп бүткөндөн кийин ага таш байлап туруп Эфрат дарыясынын ортосуна ыргытып жибер. Анан мындай де: "Бабыл ушинтип чөгөт. Ал мен ага каршы каптаткан аламаттан кайра турбайт. Ал таптакыр алсырап калат." Буга чейин Жеремиянын сөзү. 30-забур. Ырчылар тобунун башчысына Дөөттүн забуру. Теңир, сага ишенем. Эч качан уятка калбайм. Чындыгың менен куткар мени. Мага кулак сал. Мени куткарууга шашыл. Мага таштай бекем чеп бол. Мени сакташ үчүн мага баш пааналай турган үй бол. Анткени сен менин аска зоомсуң, чебимсиң. Өз ысымың үчүн мени жетеле, мени башкар. Мага жашыруун жайып коюшкан тордон мени чыгар. Анткени сен менин күчүмсүң. Рухумду өз колуңа тапшырам, Теңир. Чындыктын Кудайы, сен мени куткардың. Эч нерсеге жарабаган жалган кудайларга табынгандарды жек көрөм. Бирок Теңирден үмүттөнөм. Сенин ырайымга кубанам да, шаттанам. Анткени менин башыма түшкөн мүшкүлдү көрдүң. Жанымдын кыйналганын билдиң. Мени душман колуна салып берген жоксуң. Бутумду кең жерге койдуң. Мага ырайым кыл, Теңир. Анткени мен кыйналып турам. Кайгыдан көздөрүм да, жаным да, ичим да соолуду. Өмүрүм кайгы менен өтүп бара жатат. Онтоп жүрүп жылдарым өттү. Күнөөлөрүмдүн айынан алсырап калдым. Сөөктөрүм кургады. Бүт душмандарымдын алдында шылдың болдум. Атүгүл кошуналарыма да маскара болдум. Тааныштарымдын көздөрүнө эң коркунучтуу көрүнүп калдым. Көчөдөн көргөндөр менден качышат. Мени бак өлүп калган кишидей жүрөктөрдө унутулдум. Талкаланган карападай болуп калдым. Анткени мен көп элден жаман сөз угуп жүрөм. Туш-туштан коркунуч каптады. Алар мага каршы сүйлөшүп, жанымды алыш үчүн жамандык ойлоп жатышат. Ал эми мен болсо, Теңир, сага гана ишенем. Жана менин Кудайым сенсиң дейм. Менин күндөрүм сенин колуңда. Мени душмандарымдын колунан, куугунтукка алгандардан куткар. Өз кулуңа өзүңдүн жарык жүзүңдү көрсөт. Мени өз ырайымың менен куткар. Теңир, сага кайрылганым үчүн уятка калбайм. Ал эми ыймансыздар болсо маскара болушат. Алардын үнү тозокто басылсын. Адил адамдарга текебердик менен, жек көрүү менен жалаа жаап, жалган сүйлөгөндөр тилден калышсын. Сенде өзүңдөн корккондор үчүн сактап койгон, адам баласынын алдында өзүңө ишенгендер үчүн даярдап койгон жакшы нерселер ушунчалык көп. Сен аларды адамдардын козголоңунан өз жүзүңдүн жабуусунун астында далдалап турасың. Аларды ачуу тилдерден өз далдааңа жашырып турасың. Чептери бекем шаарда мага өзүнүн кереметтүү ырайымын көрсөткөн Теңирге даңк. Коркконумда сенин көз жаздымыңда калдым деп ойлодум эле. Бирок мен сага кайрылганда сен менин сыйынуумду уктуң. Теңирдин адил адамдары аны сүйгүлө. Ишенимдүүлөрдү Теңир сактайт. Менсингендердин жазасын ашыгы менен берет. Теңирден үмүттөнгөндөрдүн баары кайраттуу болгула. Жүрөгүңөр бекем болсун.